Мен ал эже айтат, башында мен окуучуларды уруп жүргөм дейт. Боянбогула, чачыңарды жыгыла, алдыңынтип оозуңарды жылтыратып боянбогула, жана блеск менен боеп атса керек да. Боянбогула деп анан кийин ойлодум дейт да. Мен нервим кетип, ошончо кыйкырып, урушуп, аларга душман чыгып, аны каяктан байкап калыптыр? Анын өзүнүн кызы айтыптыр. Мама, сени баары жаман көрөт. Анткени сен кыйкыра бересиң. Сен кыздарга ашыкча талап кое бересиң, кыйкыра бересиң, сиз жаман көрөт. Сизди баардыгы ведьма деп айтат. Сиз эмнеге анын нервиңизди коротосуз? Өзүнүн кызы переходный возраст болгондо, мамасына айтып келиптир. Ыйлап айтып келиптир. Мама мени бүт бара айтты. Сен мамаң жаман көрөсүз деп айтты деп. Анан эмнеге жаман көрөт экен мени? Деп мен сабак жакшы берем го десе. Сиз сабак жакшы бересиз, бирок сиз кыздарды уруша бересиз, окуучуларды. Ошол эмне кереги бар сизге? Сиздин кандай ишиңиз бар деп кызы аябай ыйлап айтып анан айтат. Мен кийин ойлонуп калдым дейт. Чын эле булардын боенбогону мага кандай эме бар? Мен булардын класс жетекчиси эмесмин. Мен буларга бир жумада 3 эле сабак берем, 3 жолу кирем. Анан мен өзүмө суроо бердим дейт да. Менин милдетим эмне? Сабак берүү. Өзүмдүн сабагымды жакшы билүү. Эже химиядан берет. Өзүмдүн сабагымды жакшы берүү. Анан дагы бир айтат, дагы бир жолу